Саламатсыздарбы, эфирде кабар маалымат программасы. Аны студияда мен Нургазы Жаныбеков алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстандын тышкы карызы 132 миллион долларга азайды. Коррупциялык иштерден улам улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети фарм компаниялардын кампаларын текшерүүгө алды. 30 жылдык мээнет кыйылууда. 10 гектар жердин тагдыры кимдин колунда? Чүдай алын өлтүрүп, денесин жиликтеп, Чоңчу каналына ыргытып, Орусияга качып кеткен деген шек менен күйөөсү кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык 14 октябрда Чоңчу каналынын Соклук районундагы суу бөлүштүрүүчү тосмосунан адамдын дене мүчөлөрү табылган. Издөө иштеринин жүрүшүндө каналдын Бишкек шаарындагы бөлүгүнөн дагы дененин айрым мүчөлөрү чыккан. Соклук райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 122-биринеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөөнүн натыйжасында киши колдуу болгон аял Аламедюн районунун пригородный айылында жашаган 48 жаштагы аял экени белгилүү болгон. Ал эми анын өлүмүнө 54 жаштагы күйөөсүнүн тиешеси бардыгы аныкталган. Шектүү кылмыштуу окуядан кийин Орусияга чыгып кеткендиктен издөө жарыяланган. Тийиштүү материалдар Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин Ханты-Мансийскидеги муниципалитеттер аралык бөлүмүнө жиберилген. Анын алкагында полиция кызматкерлери тарабынан шектүү кармалган. Учурда аны Кыргызстанга алып келүү маселеси чечилип жатканы белгиленди. ОКМКнын маалымат кызматы Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбековдун кармалышы боюнча билдирүүнү төгүндөдү. Мекеме депутатты кайсыл бир иш боюнча суракка алды деген кепти дагы четке какты. ОКМКнын маалыматына ылайык Айдарбеков чек арадан Казакстанга өтүп кеткен. Белгилей кетсек, 26 ноябрда Альянс фракциясынын депутаттары Чыңгыз Айдарбеков менен Эмил Жамгырчиев коңшу өлкөгө Тажайга бараткан. Ак жол чек ара бекетинен Жамгырчиевди өткөрбөй, ага мамлекеттен чыгууга тыюу салынганын айтышкан. Андан соң ОКМК кызматкерлери аны алып кетип бир нече убакыттан кийин бошоткон. Эртеси депутат Эльвира Сурабалдиева Айдарбековдун дайыны чыкпай жатканын билдирген. Көп өтпөй Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу чет өлкөгө кеткенин Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев билдирди. Ал кесиптеши сыртка чыгып, ден соолугун карата турганын белгилеген. Буга чейин Айдарбеков Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагалыгынан алынган. Ага ишеним көрсөтпөө чечимин 3 фракция жана депутаттык топ колдогон. Буга Айдарбековдун комитет жыйынында кабыл алынган кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча макулдашуу долбоорун колдоо чечимине кол койбогону себеп болгон. Ал өз позициясын депутаттарга документтердин толук пакети көрсөтүлбөгөнү менен түшүндүргөн. Андан соң ал Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангынан ажыратылган. Коррупциялык иштерден улам өлкөдөгү фармацевтикалык компанияларда жана дары-дармек медициналык каражаттар департаментинде тергөө жүрүп жатат. Аталган иш боюнча тергөө иштеринин алкагында алынган далилдерди табуу жана тийиштүү түрдө эсепке алуу максатында Район ЖЧКсынын кампаларында издөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Ири көлөмдөгү дары-дармектердин табылганын эске алып, тиешелүү тергөө амалдарын жасоо үчүн Район ЖЧКсы колдонгон сактоочу жайына мөр басылган деп айтылат маалыматта. Буга чейин аталган департаменттин жооптуу кызматкерлери мурдагы документтерди жасалмалап, алмаштырып, өлкөгө сапатсыз дарыларды тоскоолдуксуз ташып кетүүгө шарт түзгөндүгү үчүн кармалган. Мамлекеттик карыз 132 миллион долларга кыскарды. Ошол жылдын январь айында өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард 290,3 миллион доллар болсо, сентябрь айында анын көлөмү 4 миллиард 162,6 миллион долларды түздү. Алынган мамлекеттик тышкы карыздар эл аралык уюмдардан, чет өлкөлөрдөн түрдүү валюталар менен алынган насыялар. Тышкы мамлекеттик карыз 132 миллион долларга азайды. Бул тууралуу Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалынын башчысы Үмүтжан Аманбаев билдирди. Анын айтымында жалпы өлкөнүн сырткы карызы 4 миллиард 290,3 миллион доллар болчу. Сентябрда анын көлөмү 4 миллиард 162,6 миллион долларды түзүүдө. Мамлекеттик тышкы карыз эл аралык уюмдардан, чет өлкөлөрдөн түрдүү валюталар менен алынган насыялар. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча 4 миллиард 298,3 миллион долларды түзгөн болса, бул 9 айдын жыйынтыгы боюнча 4 миллиард 162,6 миллион сомду түздү. Башкача айтканда 137,5 миллион сомго кыскарды.
ички дүң продукцияга салыштырмалуу биздин тышкы карызыбыз эгер 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча 50,4% түзгөн болгон болсо, азыркы кезде 46,8% болуп түздү. Тышкы карыздын кыскарышынын негизги себептери бул азыр биз негизги суммаларды төлөп атабыз. Андан сырткары мындай реструктуризация, конверсия долга болду. Ошолордун негизинде биздин сырткы карызыбыз азайды. Тышкы карыздарды кутулуу экономиканын өсүшүнөн түздөн түз көз каранды. Өлкөнүн экономикасынын өсүшү 10 ай ичинде 688 миллиардтан ашты. Былтыркы ушулайга салыштырмалуу 107%га көп. Негизги өсүштү өнөр жайлар түзүп, кумтөр эсебинен бир топ салым кошулган. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу бул жылы алтын өндүрүү көп болгон. Ава райы жакшы болуп, суу жакшы болуп, жай жакшы болду. Ошонун эсебинен айыл чарба продукциясын өндүрүү 106,5% өстү. Ошол эле мезгилде мына быйыл жылы көпчүлүк баягы коронавирустун негизинен быйылкы жылы чектөөлөр көп алынып калбадыбы? Ошонун эсебинен жалпысынан кызмат көрсөтүү тармагы 4%-га өстү. Анын ичинен эң көп өскөн тармактар болуп, бул транспорт тармагы болду, 121%-га өстү. Жер үстүндө жүргөн автобустук каттамда да кошумча болду, ошонун эсебинен болду. Дагы бир ушул кызмат көрсөтүү тармагында бул ресторандар, мейманкалардын кызмат көрсөтүү, алар 117%-га өстү. Анткени баягы элдин айлык акысы көбөйдү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 110%-дан ашыраак болду. Негизги насыя алууда ойлонуш керек. Албай койсо андан жакшы дейт эксперт Калия Молдогазиева. Анын айтымында буга чейинки өкмөт бир канча насыя алган, бирок алардын баары кайда пайдалангандыгы белгисиз бойдон калды. Эгер ошол алынган акчалар туура жакка пайдаланылып, өлкөнүн бир муктаждыгын толуктаганда, балким төлөөгө келгенде алда канча жардамы тиймек. Бирок өкүнүчтүү андай болбой калды. Эми сырткы карызды төлөө бир топ убакытты талап кылат. Президент сүйлөгөнүнө караганда тышкы карызды мындай убагында төлөп атыптыр биздин өкмөт. Анан ошол карыздар аябай көбөйүп кетти. Бирок могу карыздын тышкы карыздын эмеси бар да, если мындай дүң продукты деген экономический показатель бар да. Ошондон көп болбосо ал мындай өкмөттүн бюджети чыдайт да, андан көп болсо уже бюджеттин каражаты жетпей эмеге көбүрөөк тиги элдерден ар кандай кредит займдарды алып анан ошону толтуруш керек болот да, төлөп атыптыр. Бирок ал көпкө чейин созулат да, где-то 20-30 жылдан ашыктуу точно эме цифраларын билбейт экен, бирок көп жылга созулат ошол кредиттерин төлөшү. Анан ошо эң бир эле мындай жол ошо жаңы кредит албаш керек да. Тышкы карыздар боюнча көрсөткүчтөр 2021 жылдын декабрь айы 4 миллиард 294,6 миллион, 2022 жыл январь айы 4 миллиард 290,3 миллион, февраль айы 4 миллиард 301,8 миллион, март айы 4 миллиард 282,5 миллион, апрель айы 4 миллион 191 миллион, май айы 4 миллиард 215,1 миллион, июнь айы 4 миллиард 190,8 миллион, июль айы болсо 4 миллиард 212,1 миллион, август айы болсо 4 миллиард 179,8 миллион, ал эми сентябрь 4 миллиард 162,6 миллионду түзүүдө. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров биринчи элдик курултайга делегат болуп шайланып келген эл өкүлдөрүнөн өлкөнү өнүктүрүүгө болгон сунуштарды да айтууну өтүнгөн. Анткени 30 жылдан бери өлкө бир топ кыйын кырдаалды баштан өткөрүп, эми гана жаңы тепичке көтөрүлүүдө. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, 7-канал үчүн. Нокен районунун Масы айылында Сайфудиновдордун үй бүлөсү түптөгөн бак кыйылууда. Алар учурда кыйылып жаткан дарактардын отунуна да ээлик кыла албай жатышат. Бул жаатта жабырлануучулар 7-каналга кайрылышты. Алар мындан 30 жыл мурун 10 гектар жерди бак тигүү үчүн айыл өкмөттөн ижарага алышкан. Ал ортодо айыл өкмөт ортосунда мыйзамсыз көрүнүштөр орун алган дешет. Акыркы келишим өз мөөнөтүнө жетпей бузулуп, жерди башка адамдарга да берилгени айтылат. Маселеге кененирээк кабарчыбыз токтолот.
Bağdı talkalap бүтті, çağıra көріп бергілі. Отынын алып, мұнан да қылып, соттан чечим болғанмын. Бұлар қайсы топтаман қандай неме қылып атат білбеймін бұлар. Зордукта жүріп чыгарды. Мен аргасыз жана 7 каналдан. Бирок жер боюнча андай такыр маалыматыңыздар жок э? 30 жылдык эмгеги тепселип 10 гектар багы кыйылып жаткан Сайфуддиновдордун үй бүлөсү 7 каналга кайрылды. Мындагылар 1992 жылы түптөгөн багынан учурда кол жууп жетилген дарактардын бир тал отунуна да ээлик кыла албай жатышат. Дээрлик бир жумадан бери Нокен районунун Масы айыл өкмөтү алар түптөгөн бакты кыйып башташкан. Бул боюнча мындагыларга эскертүү да берилбеген. 3 экскаваторду мынандай болуп ишчилерди алып келип, бар жоғымы сен мынтып атасың дегенсіп, мөөлмө жемиштериме бар жоғыны чыгарып, кукуму тепелеп таштады. Эч кандай менге билдирүү берген жок. Мен 5-6 жол келдим, мен карыз болсо төлөйүн. Айткыла менге түз бергиле деп соткадагы кайрылдым. Карыз төлөйүн, менге келишим түз берсин деп сотка кайрылдым. Сот буякка жиберет, буякка берсем, арзаны берсем, булар карабайт. Билдирүү деле жок. Эч кандай, эчтекени билбейм. Багыңыз талкалап атат. Багды талкалап бүттү. Чагыра көрүп бергиле, азамат бу айыл башлыгы болуп иштешке бир күн дагы кукук калбаган. Алар мындан 30 жыл мурун бак тегүү үчүн жерди айыл өкмөттөн ижарага алышкан. 10 гектар жерде 1000ден ашуун аркандай дарактын түрү болгон. Тагырагы 350 түп терек, 510 түп алма дарагы, 150дөй кокон гилас, 30дан ашык өрүгү бар болчу. Акыркы келишим 2014-жылы 2 жылга түзүлөт. Бирок келишим мөөнөтү бүтпөй эле айыл өкмөт жерди 5 адамга ижарага бергени айтылат. 2014 ноябрда 16 ноябрда менге 2 жылга түз берди. 2 жылга түз берди. Менге 50 миңдан кылып, гектарыга 5 миңдан төлөйсүн деди. Алдын эле 1000 сомдон төлөт элем. Боптур дедим. 50 миңди алдын ала төлөйсүн деди. Төлөдүм. 2015 жана 50 миңди төлөдүм. 2016 жылы мартта келишимин түгөндү деп 5 адамдарга бөлүп берди 2 гектардан. Мени шу күнгө даур 5 жыл бу келишим түзгөнлөрмен тартышып, соттошуп, багымам караусыз калды. Мен шу күнгө жетип келдим. Энди мына энди бак шу ахуалга алып келип койду азамат. Мындай талаштуу жагдайлардан улам иш сотто да бир нече ирет каралган. 7 жылдай созулган процесс учурунда бакта анча каралбай калган. Ал ортодо карыган дарактарды жаңылоо үчүн мындагылар бир канчасын кыйышкан. Бул үчүн Сайфуддиновдордун үй бүлөсүнө 120 миңдей айып салынган. Алып кетсең камаласың, соттоласың. Дарактарды. Өскөгөнлөрүмдөгү алып кетпейсиң деп токтотуп койду. Азыр каяка кетип атканда? Азыр каяка кетип атканын билбейм, каяка кетип атат, эмне кылып атат буну. Өздөрү бошотуп, эми мындай көчөт өткүзүп атат, аны билбейм башка эмес. Ошондо силердин 30 жыл мурун эккен дарактарыңардан азыр бир дагы дарак силерге ээлик болбой атат экен? Жок, бизге ээлик. Отуну дагы. Отуну дагы ээлик болуп атат. Азыр өкмөт өтөт экен бардыгы, өкмөткө болот экен. Биз кылган мээнетибиз башкабыз жокко чыгып кетет экен жерде. Сот ушундай чечим чыгарганбы? Өтүнү дагы ошолорго кетсин деген. Сот эч кандай андай чечим чыгарган эмес. Биз өзү мына жолдогу жумуш жолдун боюнда эккен балдарыбыз. Ошо бир неме фирма ошо жолдун боюнда парак экип жүргөнбүз. Ошо ойга келди, аны айыл өкмөт бияка жөнөттү да бизди. Канча күндөн бери иштеп атасыздар? Биз бери кече келдик, кече. Мына кечеден бери болуп аткан процессби азыр, э? Кече мына алтыда түздөп жөө калдык. Ушул тапта кыйылган дарактардын ордуна жаңыдан көчөттөр отургузулууда. Мында 8000 түп мөмөлүү көчөт эгилмекчи. Айыл өкмөттүн маалыматында бул көчөттөр социалдык мекемелерге инвестициялык долбоор катары бөлүштүрүлгөн. Жерде Сайфуддиновдордун алып койгонунун негизги себеби катары соттун чечимин белгилешет. Мурун эгилген дарактардын отунунда айыл өкмөт өз балансына аларын айтат. 2014 жылы болуп аткан болсо, ошол мурдагы
айыл өкмөт мурдагы комиссиялар, эми 2014-жылы түзүлгөн комиссиялар ал жерде ушул конкурстун основания кылып 5 адам бөлүп берген экен. Бирок ушул кайра эле ушул Сайфидинова Макбуз эжеке барып ал жерден тополон кылып алар киргизбей койгон да. Ошо менен сот процесс башталган. То есть буну аныкташ керек болгон. Кимдики туура болду? Сайфидинова Макбузаныкы туура болду же болбосо айыл өкмөттүн жүргүзгөн саясаты туура болду деп ошол 2014-төн бери соттошуп келген. Ошол соттун жыйынтыгы бүгүнкү күндө ал айыл өкмөттүкү туура деп чыгарган. Жогорку соттун чечимдери тургандан кийин мен ал жерде ага прямой өзүнү берип кое албайм. Негизи келишим боюнча деле кандай? Отун калап иши кылып ал эми биздин жок. Биздин бүгүнкү күндө мен билгенден ал жердеги дарактарды бул эми алып кетем деп башка кылып биз бере албайбыз. Себеп дегенде мамлекеттин жеринде турат. Аны биз баардыгын отун кылып, растатып, кайра эле ушу бала бакчаларга беребиз. Биздин бала бакчалар. Элдердин 30 жылдык мээнети такыр өздөрүнө эйлик кыла турган нерсеси калбай калабы? Ошонун эйлик кыла турган эч кандай документациясы жок да. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Нокен району. Жалал шаарындагы коомдук жайлардын тазалыгы жергиликтүү тургундардын нараазычылыгын жаратты. Каланын так борборунда жайгашкан таштанды салуучу унаалардын ичиндеги таштандылар алынбай, эскирип кеткендигинен улам таштандылардан жагымсыз жыттар чыгып турганына жергиликтүүлөр күбө. Мындан улам учурда шаар бийлиги маселени чечүү аракети жүрүп жатканын айтып, таштандыга толгон унааларды тазалоо менен алек болуп жаткандыктарын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жалал Абад шаарынын коомдук жайларындагы акыркы учурдагы абал таштандыга толуп тазаланбай жатканы тургундардын нааразычылыгын жаратып келет. Калаада коюлган урналардан ашып турган таштандылар көпкө чейин алынбайт. Тиешелүү кызматтагылар өз учурунда тыкыр көзөмөлгө алсам мындай көрүнүштөргө бөгөт коюларын айтышат. Ар бир адам өзүнүн ишин аткарыш керек деп, так аткарыш керек. Кимде ошол ким тазалыкты, тазалык өзүнүн ишин аткарыш керек. Башка мэрия, допустим, мэриянын өзүнүн ишин аткарыш керек. Бар жок өзүнүн ишине так болсо эле, мен ойлойм, бар жок жерде порядок болот да. Анан биринкинен бирине сен кылып кой, мен кылып кой, анан менин ишим бар, башка десе, мен ойлойм, анда тазалык болбойт. Биринчи өзүбүздөн башташ керек да, бар жок нерсени. Бирөөнү көрбөш керек. Ошондой эле моментте эл өзүбүз деле болушубуз керек да. Анан кетип атып көрүнбөй бир нерсени ыргытып коебуз. Ошондо болот. Сырттан меймандар келет, адамдар келет, карап туруп таза болсо, мисалы үчүн советский совет абадка өткөлө Өзбекстанга. Бир кылды таппайсың. Бир мында жаткан бир нерсе мусор таппайсың да. Ал жерлерде бизде адамдар, ал жерлерде ошондой ошол жака үйрөтүшкөн да ошо жетекчилери. Эли ошо үйрөнгөн. Биз дагы шаардын тазалыгы эң ал эмес өзүбүздүн ички тазалыгыбыз бар жогуна байланышы бар да. Жакшы техникаларды алып келип коюп таптаза болот. Ошол нерсе өзүн актайт, ошо кеткен каражат да. Шаардагы эс алуучу бактардагы аллеялардагы таштанды салуучу урналарда таштандылар ар дайым топтолуп туруусунан улам алардан жагымсыз жыттар чыгып тургундарга ыңгайсыздык жаратат. Деген менен калаада адамдын саны да көбөйгөнүнө байланыштуу тазалык кызматкерлери тазалап жетишпегенин жүйө келтиришет. Бир жагы эми толуп жатат. Контейнерден ашып төгүлүп жатат да. Буга график болуш керек да. График менен Masalan bir günde mınça mal, saatini koyup, emine тазалыкты мындай контейнердегі мусорду ташып турган техника жетишпейби бизде? Жетишет. Ошону убакты саатында аткарбай атышат. Көңүл бурбай атышат да. Көңүл буруу жагы начарлап кетти да. Андыктан көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк текшерип болсо, мында ачылып, чачылып, иттер казып атат, көйлөп атат, ыргытып атат, бүт чачынды. Толтурады. Аны убакыт саатында алса, барып туруп урнуга таштайт. А урнуга таштаган жерге түшүп атпайбы. Ушундай акыбалга келип калды. Мындайды караш керек. Жергиликтүү бийликтен билдиргендей, тазалык кызматынын жетекчиси иш баштаганына көп болгон эмес. Ишке жаңыдан киришип, шаардын тазалыгын тыкыр көзөмөлгө аларын айтат. Алынып атат. Күндө биздин кызматкерлер иштеп алып атышат. Андай мусор толуп калган жери жок. Мисалы үчүн, именно мен көрбөй атам мисалы үчүн. Мына кинотеатр мирдин астын ЖКХ карайт. ЖКХнын работник аларга өздөрүнүн немеси бөлүнгөн, жумушчусу. Ошол жерде алар өздөрү тазалап турушат.
Мынау немеден пайдаланып айтып кетет элем биздин шаардын мынау тургундарына, мынау адамдарга, жашоочуларга. Ушу мусорду ушу көрүнгөн жака таштабай, ошо мусорный урналарга таштаса деп. Тазалык муниципалдык кызматынан билдиргендей, шаардын тазалыгына жооптуу 80 кызматкер иштеп, мекеменин балансында 30дан ашык атайын техника бар. Аталган ишканага жергиликтүү бюджеттен жыл сайын 55 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилет. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад. Баткенде облустук, райондук, шаардык деңгээлдеги мамлекеттик маданий оюн зоок иш-чараларын өткөрүүгө 2023 жылдын 31 декабрына чейин убактылуу чектөө киргизилди. Чектөөлөр сентябрь айында Кыргызстанда тажик аскерлеринин куралдуу кол салган окуяга байланыштуу кабыл алынган. Шейит кеткен жарандардын 200гө жакын жарадар болгон жарандарыбыздын жана үй жайсыз калгандардын абалы шаар тургундарынын майрамдоого көңүл чыкпагандыгы эске алынды деп айтылат маалыматта. Чектөөлөр киргизилген майрамдардын катарында Балаты 2022 майрамы да бар. Баткен шаардык мэриясы киргизилген чектөөлөргө ылайык шаар тургундарына түшүндүрүүлөрдү жүргүзүү менен элдик сейилдөөлөрдү уюштуруп берет. Жалал Абад шаарында быйылкы жылга пландалган жол куруу иштери аткарылууда. Алсак буга чейин негизги эделген 2 чоң көчөдө жол кеңейтүү иштери жүрдү. Анда курулушка тоскоолдук жараткан мыйзамсыз курулуштар буздурулду. Анын арасында Шопоков көчөсү да бар. Жол кеңейтүү иштери 6 ай аралыгында бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Агалайык жолдун туурасы буга чейин 12 метр болсо, эми 21 метрге кеңейтилди. Дүйшөнкул Шопоков көчөсү Жалал Абад шаарынын негизги дейилген көчөлөрүнүн бири. Бир топ жылдардан бери оңдоп түзөөгө муктаждык чоң болчу. Жолду кеңейтүү иштери ушул жылдын апрель айында башталган. Анда курулушка тоскоолдук жараткан, тагыраагы тротуарга туура келген курулуштарда буздурулган. 6 айга жабылган жолдун кайрадан оңдолуп ачылышы тургундарга да ыңгайлуулук жаратты. Жолдорубуз кичине болчу, тротуарларыбыз жакшы эмес болчу. Арыктарыбыз вообще жок болчу. Мынеде мектеп бар, садик бар, балдар өтө кыйналат болчу да. Ар жактан суу келип, үйлөрүбүзгө суулар кирип кетет болчу. Бардыгыбыз үйүбүзгө суу кирип кетет болчу. Бул тууралуу мен көп сүйлөгөм эрнесигечи. Ошо баламда жардам берди. Ушу жолдорду оңдоп, суударыбыз бар жыгымына каналга кетип атат. Көчөдөн ар жактан кел. Мына азыр карасаңар эми жолдорду коюп, лежачий полицейскийлерди койду. Оно дорожкаларга балдар өтө турган кылып, правила дорожного движения жүрө турган кылып, мектепке, садиктегилерге караса жакшы кылып, колой кылып койду да. Ушу жолубуздун акыбалын билесиздер, мурун кандай эле, азыр кандай. Көчөнүн эки тарабына тротуар салынып, темир бетон арыктары жаткырылган. Алдыда жарыктандыруу жана көрктөндүрүү иштери да жүргүзүлмөкчү. Ал үчүн шаар казынасынан 42 миллион сом бөлүнгөн. Жолдун узундугу 1167 метрди түзөт. Ал эми жолдун туурасы кеңейтилгенге чейин 17 метрди түзсө, учурда 21 метрге кеңейтилди. Бүгүн биз шаар ичиндеги эң чоң Дүйшөнкул Шопоков көчөсүн реконструкциядан өткөрүп элге пайдаланууга берип отурабыз. Жалпы узундугу 1 километр 160 метр. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 42 миллион сом акча каражатына бүткөрүлдү. Бул жерде тротуар, лотоктор, анан жолдун кеңдиги, освещениялар бардыгы камтылып кеткен да. Мына өзүңөр көргөндөй бүгүн жолду ачтык эл менен. Эми бул жолдагы быйылкы жылдын эсебинен бир жакшы бир чоң жолдордун ачылышы болуп турат десем жаңылышпайм. Жалал Абад шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу, жолдорду оңдоо боюнча пландалган ар бир ишти шаардык кеңеш ар дайым колдоп келет. Шаар казынасы чамалуу экенине карабай, калаанын кызыкчылыгы үчүн көйгөй жараткан маселелер биринчи орунда чечилиши керектиги белгиленет. Негизи эле мына шаарда республикалык бюджеттен дагы бир нече жолдор бүгүнкү күндө асфальттанды. Жана шаардын бюджетинин эсебинен дагы чоң көчөлөрдөн болгон ушул Шопоков көчөсү жана Барпсейил көчөсүнүн кеңейтүүлөрү каралган. Жана мындан кийинки жылга дагы ошого окшогон дагы бир чоң көчөлөрүбүздү кеңейтебиз шаардын бюджетинин эсебинен. Дээрлик мындан бир жума мурун калаанын Барпсейил көчөсү да кеңейтилип, пайдаланууга берилген. Анда жол 8 метрден 12 метрге кеңейтилди. Аталган көчөдө калаада негизги дейилген көчөлөрдүн бири. Куркура көчөсүнөн Барпайыл аймагына чейинки 450 метр аралык тар болгондуктан унаалардын тыгыны жаралып келген. Жол жээгинде тротуар, жарыктандыруу да жок болгон.
Ал үчүн жолго жакын 56 үй бүлөнүн тосмолору, үйлөрү буздурулду. Аларга жергиликтүү казынадан 24 миллион сомдой компенсация төлөнүп берилди. Белгилей кетсек, 2022 жылдын башынан бери шаардагы ички көчөлөрдү эске албаганда Барпы, Сейил, Загорный, Бакирова сыяктуу бир топ көчөлөр капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Бүбүсара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад. Президенттин эл үмүтү стипендиясын алууга 9 студент тандалган. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында эл үмүтү стипендиясына документтерди кабыл алуу жүргүзүлгөн. Анын негизинде 9 талапкер аныкталды. Аларга 30 миллион сомдон ашык суммага стипендия катары каражаттар төлөнүп берилди. Алар Колумбия, Стэнфорд, Лондон, Пенсильвания, Копенгаген, Джон Хопкинс, Техас университеттерине өтүшкөн. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 11 майында президент Садыр Жапаров эл үмүтү эл аралык стипендиясын уюштурууга кол койгон. Агалайык дүйнөнүн алдыңкы 100 университетине өткөн кыргызстандыктарга стипендия төлөнө баштайт. Алымбек Датканын 220, Курманжан Датканын 210 жылдыгына карата Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театры бүгүн Бишкектеги Кыргыз улуттук драма театрында Алай Жолборсу тарыхый драмасын көрүүчүлөргө тартуулады. Аталган спектакльде Алымбек Датканын ишмердүүлүгү, кыргыз элинин биримдиги, ынтымагын чыңдоого жан үрүп аракет кылгандыгы уулу Камчыбектин эскерүүсүндө баяндалат. Калпкенде элдин жашоо турмушун жеңилдетүү туурасында маселеттешебиз. Сизди бир туугандан артык көргөн мусулман кул аталык. Аны мен өзүм мойнума алам. А силер чабармандын атын берип, оштон чыгарып. Алайдын Жолборсу аттуу тарыхый драма бүгүн Бишкек шаарындагы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында Алай музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан көрүүчүлөргө көрсөтүлдү. Спектакльде Алайдан чыккан айтылуу Алымбек Датканын басы өткөн жолу, кыргыз элинин келечеги үчүн талбай күрөшкөн кыраакылыгы, көрөгөчтүгү, кыргыз элинин биримдиги, ынтымагын чыңдоого жан үрүп аракет кылгандыгы уулу Камчыбектин эскерүүсүндө баяндалып көрсөтүлдү. Бул режиссер постановка Хамат Хасейнов койгон. Бул ойну абдан чындыгында театрды сүйгөндөн кийин, театр менен жашагандан кийин ушул образды ачып берүүгө аракет кылдык. Бул спектакльде негизинен азыркы замандагы мурунку Алымбек Датка Кокон хандыгындагы кандай кызматтарда бийликтер менен карама-каршылыктар ошолор көргөзүлгөн. Биз так билишибиз керек. Сиздин эң жакын жан-жөөкөрлөрүңүз кимдер? Канча мылтыгыңар бар? Куралдын кандай түрлөрү бар? Аталган спектакль Алымбек Датканын 220, Курманжан Датканын 210 жылдыгына карата коюлуп, буга чейин түштүк жергесин түрө кыдырып күйөрмандарга тартуулангандыгын. Бул ирет аталган театр 1 жылдык отчеттук концертине 2 спектакль алып келгендигин театрдын башкы директору айтат. Негизи 2 жылда бир аймактардагы театрлар, облустук борбордогу театрлар негизги борборго келип, отчет катары спектакльдерин көрсөтүп, концерттик программаларын тартуулап, отчет берип кетишчи да. Эми пандемия, башка стихиялык тоскоолдуктар болуп калып, бул нерсе үзүлө түштү болчу. Биз буюрса баштап отчетуна келдик. 2 спектакль көрсөтөбүз бүгүн. Алай райондук музыкалык драма театры алгач Күлчү айылдык клубу, андан соң Алай элдик театры болуп түзүлгөн. 2001 жылы Алай музыкалык драма театры деген статус берилип, 2010 жылы режиссер, актер Токтогул Ажыбаевдин ысымы ыйгарылган. Гүлзада Абдрахманова, Даниэль Түменбаев, 7 канал. Сиздер 7 каналдын эфиринен кабар маалымат программасы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.